Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып, бүгүн биз сиздер менен бир айлык Рамазан айы менен коштошуп атып жолугуп отурабыз. Эсиңиздерде болсо, мындан бир ай мурда кош келдиң Рамазан. Эй Рамазан, биз сени сагындык деп, Рамазанды күтүп, кубанып, Рамазан айынын келүүсү менен куттуктаган болсок, тилекке каршы убакыт мына ушундай экен, токтотуп коюп болбойт экен, сактап коюп болбойт экен, алмаштырып болбойт экен, сатып же болбосо сатып алынбай турган ушундай бир эч нерсеге карабастан зымырап бир токтобостон сабыттын жебелери чыкылдаган сайын өмүр өтүп бара берет экен. Бир айлык орозодо мына ошентип өтүп кетти. Айтайын дегеним, бул Рамазандан үлүшүн алгандар да болду. Тескерисинче тилекке каршы Рамазандан үлүшүн ала албастан жаман адаттарынан арыла албагандар да болду. Кантсе да бул Рамазан айы 11 айдан кийин кайра бизге келип, бир айлык берген сабагы бул кечирим, мээрим, ырайым, ынтымак, биримдик ай эле. Бул Рамазан айы бизди биримдикке, кечиримге чакырды. Ошондуктан дагы жалпыңыздарды бүгүнкү айт майрамы менен куттуктайбыз. Айт майрамы бири-бирибизге кубаныч, сүйүнүч тартуулоо менен бирге, урматтуу мекендештер, келиңиздер, таарынышкандар болсо жарашалы. Мына ушул Рамазан менен коштошкондо өзүбүздөгү кээ бир жаман жогуруктар менен кошо коштошолу. Теке бердик, менменсүүнү көрө албастык. Келиңиздер, бул кыска жашоодо, кыска өмүрдө бүгүнкү биздин 30 күн орозо бат өтүп кеткен сыяктуу 30 жылдык, 60 жылдык өмүрүбүз да мына ушинтип бат өтүп кетет экен. Келгиле бул кыска өмүрдө таарынышпастан, бири-бирибизге капа болбостон, дайым кубаныч тартуулап, жакшылык тартуулап жүргөндү Аллах Таала насип кылсын. Мээримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде табассумука ливажга ахика садака, бир тууганыңа жылмайган бул садака дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисинде хайрун нас анфаухум линнас, адамдардын эң жакшысы өзгөлөргө пайдалуу болгондугу дейт. Ахаббул амали илаллах сурурун tudkhiluhu ala muslim, Аллахка эң сүйкүмдүү болгон амал башкалардын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо дейт. Келиңиздер, бүгүн айт күндөрүндө бири-бирибизге дасторкон жайып, кээ бир өзүбүз тааныган муктаж, жетим жесир байкуштарга бир садака фитрибиз менен, белегибиз менен кубаныч тартуулап, Аллах сүйгөн эң жакшы адамдардан болуп, андан тышкары Аллах сүйгөн эң жакшы амалдарды кылганды Аллах Таала баарыбызга насип кылсын. Мен ойлоймун, бүгүн Рамазан менен коштошкон менен Аллах Таала Кудайым буйрса келечекте эмики ушул айларга, ушул күндөргө төрт көз түгөл, үй бүлө, бала чака, эл журт менен эсен аман жеткенди насип кылсын. Келиңиздер, бардыгыбыз мына ошол бендечилик, инсанчылык кылып, кээде бири-бирибизди капа кылган болсок, кээде таарынышкан болсок, мына ошол капачылыкта таарынычты жайып, бири-бирибизден кечирим сурап, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда айткандай, "Фаман афа фа аслаха", ким кечирсе жана мамилени оңдосо, "Фа ажруху алаллах", анын сообу Аллага таандык дейт. Ошондой улуу күндөрдө бири-бирибизди кечиришип, таарынышкандары жарашып, элдешип, бир тууган болуп, ынтымак болуп, бири-бирибизге пайдабыз тийип жашаганды Аллах Таала насип кылсын. Жараткан Аллах Таала туткан орозоңуздарды кабыл кылып, келерки ушул айларга эсен аман жеткенди баарыбызга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.